Дүйнөдө ийгиликтин сырын сураганда илимге, билимге байланыштырышат. Ал эми Бомшоу берүүсүнүн коноктору бир гана ийгиликтүү адамдар. Биздин берүүбүздү көрүп, өзүңүздүн жашооңузга өзгөртүү киргизиңиз. Мен Эмир. Жана Айшола. Биз менен болуңуздар. Ал кезде мен деле кичинекей жаш болчумун, каршы болчумун да. Азыр эми өзүм жумушумда иштеп, түшүнүп, азыр эми тартылып атат. Эми баягы кичинекейиңде ким болосуң дегенде милиция деп айтат да. Ошондой эле болчу да. Мен өзүм мындай кандай десем, чыгармачыл. Кийинкиси Коркутуп. коркпоңуз. Туура эмес. Ошондо биринчи жолу, Сен клюң чекеңде жипти алдырсак тартан деп аттың да. Да, бир жумадан кетсе керек бул картып. Дааратканадан телефон чукулайсызбы? Жок, Арзан же кымбат? кымбат. Айшола сага табышмак. Булар ысык суукту сезбейт. Өйдө ылдыйда чуркашат, турушат, басышат. Ошондой эле мындай бирөөнү ыйлаттырышат, кайра күлдүрүшөт. Арыкты семиз, семизди арык, караны ак, акты кара кылып көрсөтөт. Булар кимдер? Мындай адамдар кинолордо эле кездешет го дейм. Мисалы үчүн Терминатор, Халк, Человек-паук болушу мүмкүн. Жок, сенин оюң таптакыр туура эмес. Бул деген биздин кыргыз өлкөбүздө эң мыкты. Сөздү котасыңбы? Эң мыкты клипмейкер Эрнест Сыдыков бүгүн бизде конокто. Бомшоу берүүсүндө сиздердин жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулаган, бактылуу мүнөттөрдү, көз ирмемдерди тартуулаган Эрнест Сыдыков клипмейкер бүгүн бизде конокто. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Уулдарыңыз чоң атабы? Чоң атат, баары жакшы. Улусу 7-ге чыкты дедиңиз, тентекте кылып жүрат. Аябай тентек балдар. Уул бала негизи тентек келет го. Үч уулум бар, үчөө тең. Аябай тентектер. Сиздин бала чагыңызда кыялыңыз менен анын азыркы кыялы окшош болот абы? Мен кичинекейимде милиция болом дечү элем, балам дагы азыр милиция болом дейт. Анан дагы бир сиздин берген интервьюңузду окуп калдык, ал КамАЗ айдоочу да болом деген экенсиз. Ооба. Ана ал жагынан окшош. Ал жагынан жок, ал жагынан. Себеби мен өзүм атам КамАЗ айдоочу да. Мен дагы чоңойсом КамАЗ айдаймбы деп кичинекейимде ошентип ойлочумун, бирок башка болуп калды. Ошондо ал бир гана балалык кыялыңыз бойдон калып кеттиби же келечекте Жок. Телашын үстүнөн көрүп калышпыз да. Жок. Андай болбой калды го. Азыркы учурда сиздин ошондо балалыкта кыялыңыз менен азыркы сиздин жасап аткан жумушуңуз экөө дал келбейт. Эми ал балалык кыялым, эми баягы кичинекейиңде ким болосуң дегенде милиция деп айтат да. Ошондой эле болчу да. Кыялым деп деле айтпайм аны. Жакшы. Жеңиңиз. Ооба, Голливудтан сунуш түшсө дагы киного тартылбайт деген талап коюп турсуз. Ушунчалык эле катуу кармайсызбы? Жок эми. Ал дегенде бир 7-8 жыл мурда айтылган сөз болсо керек. Андан кийин? Андан кийин азыр эми ал кезде мен деле кичинекей жаш болчумун, каршы болчумун да. Азыр эми өзүм жумушумда иштеп, түшүнүп, азыр эми тартылып атат. Кинолорго тартыла элек, бирок рекламный роликтерге, клиптерге тартылып атат. Акыркы 1 жылдан бери. Бирок сиздин карамагыңызда, сиз өзүңүз карап турасыз. Мен өзүм тартылган съемкаларга тартылам. Сиз тартасыз, жеңеңиз тартылат. Ооба. Клипмейкерге күйөө тийиш керек. Ооба, ойлонуп калдым мен дагы. Ооба, бирок клипмейкерге күйөө тийгенден кийин тийин деген оюң бар болсо, анда сен кошумча каражатын сура. Ошону баарынан эле сурап келатабыз. Ушул жол менен
ооба ушул жыл менен сиз 500дөн ашык клип тарткансыз да. Учурда бир жеке бизнес ачканга бир акча чогулттуңузбу же жакшыратып коюп жүрөсүзбү? Эми чын айтсам мен мындай бизнеске тээ кичинекей мен бери эле жокмун. Мен өзүм мындай кандай айтсам чыгармачыл. Жакшы. Не деп аттым эле? Сону кайра башынан берели, шашпа. Жок, эстедим. Ой чогултабыз. Чөчүп кеттим. Апактап койдум. Жок, нормально. Жакшы. Жакшы да, ооба. Эми мындай чыгармачыл адам болгондон кийин бизнеске жокмун да. Ошон үчүн чыгармачыл жолуна эле кетип атам. Кайсыл банкта сактап атасыз? Үй деген банкта деп эле. Жакшы. Мына түшкөндө да коруп калдыңыз. Чөчүп кеттим чын эле. Ооба, чынында чочуп кеттиңиз. Башка нерсе чыга албадым. Сизге суу ичесизби? Суу береби? Жок, нормально. Чындыгында. Жакшы эле. Жакшы эле. Качан ушул образды биз жакынкы клиптерден көрө алабыз? Мындай образдарды билбейм. Жакында эле бирок ушундай клип тарттым эле Нурлан Асипке. Аял менен кээси бири-бирин пранк кылып эле чочуп жүргөн. Бул карындаш кимди сүйөсүң деген. Ооба, бирок ал мамалакка барып сүйөс, э? Ооба. Бирок мындай чочубады эле алар менен. Кандай чочудум. Жакшы. Эми айтыңызчы. Качан толук кандуу кино сизден көрөбүз? Толук кандуу кино мен негизи кесибим боюнча кинооператормун. Кино тартам деп эле жүрөм, бирок ушул клиптерден такыр эле бошой албай атам да. Уже 7-жыл кетип атат. Биринин артынан бири болуп эле киного убактым болбой атат. Билбейм эми, Кудай буйрса кийинки жылдардан может тартып калам. Кайсыл режиссерден сизге сунуш түшүп атат? Эрнест толук кандуу кино тарталы деген. Мага көп эле айтат. Сүйнөткеев 2 жол айтты, Рысбек Жабиров айтты, дагы башкалар айтып атат, бирок мен өзүм алар менен оператор болуп иштегим келбей эле, өзүм режиссер болуп өзүм тарткым келип атат. Ошон үчүн азыр бирөө менен иштешем деген оюм болбой атат. Өзүм режиссер болуп өзүм тартам деген пландарым бар. Жанрды айта кетиңиз эми? Жанр меники приключения мен жакшы көрөм. Комедия болот мүмкүн. Комедияга жакыныраак. Жакшы. Башка ролдордо сиздин досуңуз Нурлан Асип буюрса, дагы? Жок. Мен вот именно ырсыларды тартпай, жалаң жакшы актерлордон тартам деген оюм бар. Ооба, буюрса экөөбүз да катышып калышыбыз мүмкүн. Ошол кесипке баралы. Ооба, баралы, айтып коебуз. Мен да чындыгында кесибим боюнча актёрмун. Бул дагы жакшы экен анда. Ооба, биз дагы барып ошол толтура ошол кастингке келген элдердин арасында биз дагы кезекке туруп, же кезексиз киргизесизби? Кезексиз эле го. Биз өтөбүз го дейм. Кезексиз. Ооба, кезексиз. Азаматсыз. Эми мынакей. Өзүңүз операторсуз. Канча камера тартат, канча иштебей атат, анын баарын карап атасыз, э? Сезип атасыз. Бирок ошол эле учурда биз мына телефонго да тартканга азыр муктажбыз. Анткени бул суроо Instagram баракчага киргизилет. Ошол эле учурда сиз дагы Instagram баракчаңызга киргизип койсоңуз биз үчүн чоң бакыт. Биз үчүн чоң жетишкендик. Бул суроо мындай. Окуй бер. Эгерде сиз бирөөнүн оюн окуй алган күчкө ээ болсоңуз, кимдин оюн сизди кызыктырмак? Кимдин ою? Варианттар бар. Сайкал Садыбакасова, Чолпон Талипбек же Малика Дина. Мен Сайкал Садыбакасованын оюну билбейм. Ойлонбой эле айтты го. Себеп? Экөөбүз кандай жакшы мамиледебиз, мен жөнүндө кандай ойлойт? Мага кызык. Сизге кызык да? Ооба. Чолпон Талипбек, Малика Дина менен иштешип көрө элексизби? Алар менен иштешип көргөм. Ооба, чындыгында мына Бум шоу берүүсүндө Эрнест Сыдыковдон жакынкы арада Instagramдан же болбосо YouTube'дан бири-бирине ою кандай экенин жакынкы арада көрө аласыздар. Бизден алыстабаңыздар. Мыкты клиптерди жараткан Эрнест Сыдыковдон биз сиздер үчүн мыкты клип болсун. Мына мыкты клипмейкер катары айтсаңыз, жылдын мыкты клипмейкерин алдыңыз. Чындыгында сизди куттуктайбыз. Рахмат. Жакшылыгыңызды биз сиздин Instagramыңыздан көрүп эле, деп бир аз кол чапканга жетиштик. Жылдын мыкты клипмейкер катары айтыңыз эми. Кайсыл мезгилде клип көбүрөөк тартылып, кайсыл мезгилде силерге тыныгуу болот, эс алуу? Бизге азыркы ушул убакта кичине тыныгуу болот. Себеби азыр сырттагы погодага анча көп кызыкпайт. Ошон үчүн биз эң көп клипти жазында, жайында көп тартабыз. Жакшы. Азыркы учурда кышында эс алат экенсиңер, э? Кышында аю чеңге киргенде эле. Ооба. Жакшы. Ошол эс алуу учурда сиз көчөгө чыкканда шаарыбыздын тургундары сизди таанып билип тамаша салчу?
Качан мени клипке тартасың? Ооба, андай учурлар болуп калат кээде. Эми көбү тааныбайт, өзүм тааныбайт да. Кээ бирки таанып калгандар анан айтат ошентип. Атыңызды айтасыз? Жок, атымды айтпайм. Өздөрү таанып калгандан айтат да, биз деле тартып койбойсуң деп тамашалап калышат. Ооба, чындыгында YouTube каналга кирсек, 10 клип көрсөк, анын 9-у Эрнис Сыдыков деп жазылып турат. Ооба, бул суроону жөн берген жокпуз. Азыр сиз үчүн атайын рубрика даярдалган. Бул рубрика эгерде сиз үйүндө болуп калсаңыз, эмне кылмаксыз деген суроо менен кайрылганбыз. Сиздин сүрөтүңүздү алып чыгып чогуу көрөлү. Эмне элестеттиңиз? Үйүңүзгө барсаңыз эле короңузда жүрөт да. Короңузду тазалатасыз. Шпыргы менен чаап кууп чыгасыз. Экөөбүз ламбада билебиз. Мынакей, эжекебизге барып кайрылдык. Чындыгында сиздин сүрөтүңүздү көрсөттүк, кесибиңизди айттык. Анан үйүңүзгө кирсеңиз, Эрнест сиздин короңузда жүрөт. Эмне кылмаксыз? Биринчиси, коро тазалатмакмын. Экинчиси, шыпыргы менен чаап үйдөн кууп чыкмакмын дейт. Үчүнчүсү, экөөбүз ламбада билемекпиз дейт. Кандай ойлойсуз? Эжекем кайсы вариант тандап алды? Бул үйдөн кууп чыкса эле туруп экен өзүнө. Ошондо экинчи вариант. Ооба, экинчи вариант. Андай жообун угалы? Экөөбүз ламбада билебиз. Сиз менен Ламбада дейт. билем экен. Караңызчы. Кийинкиси? Бул жигит кайсы вариантты тандайт деп ойлойсуз? Үйүңүзгө кирсеңиз. Ошол эле суроо. Үйүңүзгө кирсеңиз, Эрнесте короңузда жүрөт, эмне кылмаксыз? Биринчиси, коро тазалатмакмын, экинчиси, шыпыргы менен чаап кууп чыкмакмын. Бул эркек экен, бул деле кууп чыгат болуш керек. Оюңузча? Ооба. Жоо. Эми ламбада билем бут, экинчи вариант тандап алдым. Эмне кылып жүрөт мен үйдөн чыгармакмын, эмне кылып жүрөт деп. Туура. Бир аз туура эмес кылып койду. Урматтуу биздин мына азыркы сүйлөгөн жигитибиз, шаарыбыздын тургуну, эч качан урбаңыз. Эч качан чыгарбаңыз, анткени бул мыкты клипмейкер. Өзүңүзгө фотосессия кылып алсаңыз болот. Кийинкиси, бул жигит. Так. Кайсы вариант? Бул жигит эми коро тазалап атмакка дейм. Биринчи вариант. Биринчи вариант. Жообун угалы? Чыгармакмын. Шпыргы менен. Шпыргы эмес, мындай эле чыгарам. Чуп коесузбу дейт экен. Жакшы болот экен. Кийинкиси, бул жигит. Буга деле ошо биринчи го. Эмнеге эркектерди көргөндө аны сиз мүмкүн ал. Элестеттим, бул ламбада билип атканым. Булар менен. Балким үйрөнгүсү келеттир, Балким үйрөнгүсү келеттир. Ооба, мүмкүн сизден көп нерсе мындай талап кылат. Көрөбүз анда жабын. Коро шыпыртмакмын. Коро шыпыртмакмын дейт. Жакшы. Мына эркектер эмес, бизде айымдар да бар. Бул биздин шаарыбыздын татына кай эжекебиз кайсыл вариантты тандап алды деп ойлойсуз? Бул эже деле ламбада билет болуш керек. Ламбада билет. Үчүнчү вариант. Жоо. Ламбада билебиз го. Азаматсыз, ооба. Кийинкиси бул жигит. Кандай деп ойлойсуз? Ушул деле коро тазалатат го дейм. Биринчи вариант. Көз карашына караганда көрөлү. Шыпыргы менен кууп чыкмакмын. Шыпыргы менен дейт. Шыпыргысы жок деп да буга чейин жакшы айтышкан. Ошондо эки суроого жооп берди. Ооба, эки суроого бирок мындай туура таап алдыңыз. Ооба. Негизи сиздин үйүңүзгө келип калса эмне кылмаксыз? Ушул эле варианттар менен. Мен үйүмө келип калса, Үйүңүзгө келип калды. идиш жудурмакмын мен деле. Эмнеге идиште? Идиштер жуулбай калат да үйдө ошого. Мына телекөрүүчүлөргө кайрылып кетебиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде Эрнест Сыдыковдун үйүнө барып калсаңыздар, идиш жууганга даярданып, жаныңыздарга атайын идиш жууганга керектүү оокаттарды ала барсаңыз болот. Анткени идиш жуугандан кийин албетте чай-пай ичип, сүйлөшкөнчө, эмне жумуш боюнча сүйлөшкөнчө дагы мындай коорашасыңар. Ошон үчүн бизден алыстабаңыздар. Азыр мыкты клипмейкер менен мыкты оюнга кезек беребиз. Тамак жегенде көрүү жана жыттоо сезимдери бизге кереги жоктой сезилет. Бирок изилдөөчүлөрдүн айтымында бул эки органсыз биз тамактын дамын сезбей калат экенбиз. Ал эми ушул чынбы? Биз азыр биздин оюнубуздан көрөбүз. Шарттарын түшүндүрө кетсем. Ооба. Бул көзүңүздү таңабыз.
Биринчи сизден баштайбыз. Анан кийин мурдуңузду кыпчыткыч менен кыпчытабыз. Сизге бул жака 5 ар түрдүү даамдар келет. Сиз аны жеп көрөсүз дагы, бул кайсыл даам экенин табышыңыз керек. Таппай калсаңыз, биз сизди кубаттап турабыз. Даярбызбы? Сизден баспайт. Азды баспайм. Азыр Азыр эмес. баспайм. Таппай калган деп Ооба, учурда. эгерде тапсаңыз чындыгында басылбайт. Ооба. Бирок буга дагы Таппасаң чектөө басылат, берилет. 30 секунддун ичинде табышыңыз керек. А. Ошон үчүн бир аз аракет Азыр- кылып көрүңүз. Биринчи көзүн байлай Көздү. беребиз. Ооба, көзүн. Өзүңөр Мен байлайсың. байлаймынбы же? Мен байлап берейин, э? Мен байлап берейин, э? Байлап берсин. Ай, кантип байлап салчыдым. Аха, мен азыр секунда Кантип эмеспи? Жо, койдум. нормально. Жакшы эле. Бул алдымен. Азыр Кыпчыта берейинби? мурдун Э? кыпчыта бериңиз. Мен болсо бул Айлаңыз. жака кыздарды чакырайын, э? Ага. Даамдарды алып келип берсин. Кийинки. Оо. Аха. Бул жака коелу. Кичинекей кашыгы дагы бар, э? Албетте бар. Мындай жылдырат окшойбуз. Сизге угулуп атабы? Угулат атаба. Көз жабуу. Ыңгайлуу элеби сизге? Нормально. Мурдун сооруган жокпу? Жок. Жакшы. Анда биз баштайлы. Ооба. Даярсыз, э? Эң биринчи Дам. Өзүңөр саласыңар. мен Ача бериңиз. Өзүңүздү ачыңыз. Жеп көрүңүз. Анда кетти, убакыт кетти. 30 секунддун ичинде табышыңыз керек. Кана. Билип атам, бирок атын таппай атам. Аха, бирок бизге аты керек. Чын жакшы экен. Ойлонуп көрүңүз. Эмнеге окшош? Чын эле билинген жокпуз азыр. Дамы сезилген жок. Ошо Анда- дагы деле дагы бир кичине көрсөк болобу? Бираз азыраак берчи, азыраак, бираз азыраак. Берейин десем бизде убакыт Убакыт да соңуна жетип келип калыптыр. Сиздин жообуңуз. Бул эбе табат эмеспи? Я. Табат. Акыркы Тамат. жоңуңуз тамат, э? Бул да болсо менсиз. Чынында бул туура. Бул томат болчу. Кийинкиси. Коркутуп. Коркпоңуз. Эмир деле анан ойнойт. Эмирди деле топ менен урабыз. Мындай. Аха, көбүрөөк эле. Дагы берейинби? Картошка. Картошкабы. Аха. Чындыгында. Дамы сезилдиби? Же Табы сезилди. жакшы, анда бул чындыгында картошка болчу. Азаматсыз. Анда кийинкиси. Ал. Келиңиз. Ач болуп келген окшойсуз. Банан. Оңой экен, Ушунчалык Табы билип атпайм. дамы сезилет бекен, э? Анда Кийинкисин. Ооба. Келиңиз. Жедиңиз, эми ичиңиз. Ичем. Ошот койсор мен. Бираз кашык менен эле бираз Кашык менен берейин, берип ошондойм. Анда Ооба. келиңиз. Бул суу. Iya. Убакыт кетип аткан. Кетип аткан. Дагы бир көрсөк болот же болбой калды? Дагы бир жолу келиңиз. Бир жолу беребиз да. Ай, бул Жок. Оозуңузга келип болбойт деп кайралып кетип калган караңызчы. Ооба, кантсе дагы Бул бирдебе дагы бар экен да, бирок. 3 чейин санайм. 1. Сөбө таппадым. Суу деп көрөйүн. Суу, акыркы жоңуз Сууга суу. бирдебе кошулган. Бул туура эмес. Ошондо биринчи жолу, э? Бул бул сүт болчу, э? Сүт беле? Сүт болчу, ооба. Ошондой эле Бөдөгө эле дамы сүт окшойт. бирөөдө. Анда Кийинкиси. кийинкиси ушуну тапсаңыз эле. Бул баары аралашпан. Жок, бүт бар жакшы. Убакыт кетти. Творог? Я. Буштак. Я. Буштак, же творог. Бул Красав. чындыгында сиздин жообуңузду биз азыр туура деп кабыл алабыз. Ошон үчүн колуңузду түшүрүп эле өзүңүз мындай кенен сезсеңиз болот. Албетте, азаматсыз. Келиңиз. Келиңиз, кенен дем алыңыз. Болду, чече берейин. Ооба, чече беребиз. Мурдуң сооруп калган жокпу? Мону сүттү байкабай калдым да. Ооба, мурдуң сооруп калган Жо жокпу? нормально. Жакшы. Жакшы эле. Анда буну алып кетип
Өзүм таап берейинби көзүмө? ооба, Эмирге сиз таап берет окшойсуз, Дагы барбы? Жок, азыр Эмир. Давай. Эмир сизге таап берсе, сиз Эмирге. Азыр көрөбүз. Канчалык Эмир тапкыч экен? Нормально? Мон Катуу байлай берсеңиз болот. Давай. Чыдай Деп берет, тартып койчу да. түшүп кетпейби бул азыр? Жак азыр өйдүр өзүм көтөрүп турам. Ну-ка. Даамдарды Баягынан бир аз көрүнүп атты. Ошо да. Мен мурдун түртүп калды. Болду. Эмир Могу меникиби жанагы? Келе, мурдуңа алып коеюн. даамдарды алып келебиз, Монун колуна таап коеюн же. Ооба, колуна Ал табабыз. таап турбайбы? Ооба, сиз басып турат экенсиз анда, Шокер жаман турбайбы бул? Мындай кылып тур. Мен ушунча катуу тактым беле. Азыр кайра дагы бир раунд кылалы. Мындан да катуу тагам да. Баскыч сизде, Ооба. Даамдарды алып киребиз. Оозум ачылды. Конок менен ордоноша болбойлубу? Давай. Макул. Мон ток. Жок, буну кайсысын басканда кетти? Мону басканда кетти? Мындай чагылган сүрөт турбайбы? Чагылган турат. Басып туруш керек. Жок, бир эле жолу басыш керек. Басып турсаңыз. Бир эле жол басасыз. Эмир мага керек, кийинки эфирге. Рахмат. Эфирден басасыңыз болот. Үйрөнүп алдым. Мына бизге даамдар да келди. Эмир, даярсыңбы? Ооба. Ооба. Анда баштадык. Качай бозду. Анан жабып жебек белең. Ой, түзөп алма. Убакыт кеткен, Эмир. Сен антип отургуча убакытыбыз соңуна жетейин деп жатат. Дагы жок турбайбы? Алмабы, эзилген алмабы же эмне бул? Жок. Дагы варианттар. Баштангысын айтпаймынбы? Т кетет. Я, баштамасы? Т. Тавизби дегенсиң. Жок, мен чындыгында мен таба албаймын да буну. Алма эле окшошту. Акыркы вариантың убакыт бүтүп атат. Алма деди. Эзилген алма. Туура эмес. Биз Шокерди базабыз, Эмир. Не. Базыңыз. Көп баскан эмесмин. Жакшы. Эмне экенин айтып койсоңарбы? Бул союз болчу. Жок, мен союз жашоомдо жебейт болчумун да. Баары бир билишиң керек болчу да, туурабы? Кийинкиси Баттан, Эмир. Убакыт. Ойлонуп көр. Силден эмне бул? Түшүндүк, бул эмне экенин. Эмир эле тапса? Бул деген. Бул деген. Дамы. Я. 22, 23. Дамы деген. Акыркы вариант. Жок, менде вариант жок, бирок талыш болуп атат да. Топ. Всё. Эми таппай калдың, Эмир. 2, 3 кетти деле, тамаш. Басты. Мага жагып атпайбы? Бул эмне болчу? Бул деген жумуртканын сарысы болчу. Ошо. Кийинкисине даярсыңбы? Даярмын. Тапканга аракет кыл эми. Убакыт кетип атат. Эмне деп ойлойсуң? Варианттар. Бул деп жутпаш. Жо, жута бер. Жей эле турган эле нерсе. Бардыгыбыз эле жейбиз. Өңүтүсү. Өңүтүсү Подсказка алып калып курулуптур да. курулуптур. Жакшы подсказка экен. Кур. Курдак деп албагын. Жок, этмескер. Акыркы вариантың Бул эмне курулушу мүмкүн? Бас койдум. бул деген курулган баклажан болчу. Ооба. Кийинкиси тапканга аракет кыл дедим эле, бирок. Бул ичесиң.
чалап. Уа- Я. Убакыт Жакындаштасың бирок. бир аз жакыныраак ойлон. Дабы кетти уже, жок ишти жок байкта азыр. Мен Ойлогондо. билбейм, сен ошол дамды Чалап. эстеп бир аз. Чалап. Акыркы вариантын чалап. Ооба. Убакытты токтото берейин. Дагы Туура, Туурабы? туура. Алырайм болду. жок. Жок, эми дагы. акыркысы калды. Ооба. Ушуга бир аз чыдап кой. Салфетканы салып койсуң. Айтпай эле койсоңуз болмок. Ичкен сыяктуу да бул. Ичкен сыяктуу. Жакшы. Бул эмне? Ачып кетти бул. Табатко деп бой. Табатко бул, бир аз ачып кетти. Табатко, табат бул. Акыркы оюн томат. Ооба. Точно. Убакытты токтотолу. Точно деп алдым. Убакытты токтоттук. Аха. Бул деген Ушундай болчу. Тара эмес жок, майонез болчу. Майонез болчу. Я бир аз ачып кетпедиби? Сен ушундай Сен могу жумуртканы кандай таппай койдуң билбейм. Аха. Сразу билинет го жумуртка. Жок, көпчүлүк. Мен төмөндө өйдө да айтып кеткендей эле, чындап эле көзүң менен мурдуңду жаап койсоң, дамды бир аз болсо дагы сезе албай калат экенсиң. А биз болсо берүүбүздү улантабыз. Элдик шырылдаң ыры кимдердин турмушунан алынган? Кыргыздардын мурунку Шырылдамарбы? Шырылдаң Шырылдам? алынган. Ой, билбейм аларды. жылкычылардын билбейт кемеже бул. Шырылдаң жылкычыларды кош керек. Кыргыздардын Чыңгыз Айтматов кайсы чыгармасын дебютум деп атаган? дебютум Кызыл жолк жалжалым болчу. Не знаю. Биринчи чыгармасы болуп калабы ошондо? Кандай деп? Дебютум. Чемпиондун билбейт экенмиш. Ак кеме? Түркиянын борбор шаары. Стамбул. Анкара? Анкара. Türkiye'nin borбор шаары İstanbul. Түркияныкы Анталия. Кандай идиштен тамак иче албайбыз? Жок ичсен тамак иче албайбыз. эмеси жок. Сынык. Кандай идиштен мен? Кандай идиштен? Тамак жок идиштен işte. Тарелкадан. Манастын атын ким койгон? Бакай койгон. Азыр айтам. Бакай. Манастын атын бул Дубана койгон, келип Манас атабыз терилген. Бакай беле. Манастын атын өзүнүн атасы койгон. Эрибиз кийинки суроолорубуз мына өзүңүз карап калгандай эле экрандан чыгат. Экрандан чыгат, ошол эле учурда сиз ал суроолорго жооп беришиңиз керек. Бул арт тармакта болушу мүмкүн. Ошол эле техника болушу мүмкүн, ошол эле ойго келбеген суроолор да болушу мүмкүн. Бирок колдон келишинче сизге жакыныраак болуш үчүн мындай кесүүңүзгө бир аз аралаштырдык. Баштайлы биринчи сүрөттү көрсөтүп берсек, бул суроо Эң биринчи компьютер кайсы жылы чыккан дейт. Варианттарыңыз? эң биринчи компьютер. Эң биринчи чыккан билбейт экенмин бирок. Мындай божомолдо. Божомол айта берейин. Аха. Эң биринчи компьютер Бул бул 60-жылдары же болбосо 50-жылдары чыкса керек. 1960 же 50. Жакшы. Жолун көрсөк, эң биринчи компьютер 1946-жылы АКШда чыккан дейт. Ичине 4 жыл эрте кетип калыптырсыз. Эң биринчи колдонгон жылыңыз качан болду эле сиздики? Мен эң биринчи компьютерге отурганым 7-класста отурсам керек. Бизден ошон үчүн астыда кетип баратасыздар карап. Жакшы биттер чыгат. Кийинки суроо, эң биринчи видеокамера качан чыккан жана кайсыл жерде? Сиздин сүрөтүңүз. Так, эң биринчи камераны мен бир туугандар ойлоп тапканын билем. Кайсы жылы чыккан билбейт экенмин, бирок азыр кылымын окуганбыз да, история кинодон өткөнбүз, бирок унутуп атам. Жакшы. Мындай болсо суроону да бир жолу кайталайт окшойм. Ооба. Эң биринчи видеокамера качан чыккан жана кайсыл жерде? Божомолдоп же балким укканыңыз менен? 1925-жылы болуш керек. 25-жыл. Кайсыл жерде билбейсиз?
Англия болсо керек. Англия. Билбейм. Примерно. Жобу видеокамера Шотландияда 1930 чыгарылган дейт. Буда дагы кичине 5 жыл. 5 жыл ары бери отурат окшойт. Жакшы. Кийинки суроо. Глобустун ойлоп табылган жылы дейт. Бул жакта варианттар бар экен. А 1448 жылы, Б 1563 жылы, В варианты 1492 жылы жана Г варианты 1941 жылы. Сизге бир аз оңойраак болуш үчүн варианттарды кошуп койгонбуз. Так, менимче Б экинчи 1563 болсо керек. 1500гө тандык болот глобус. Глобус. Анда жообун көрөлү. Же оюңуз балда чыгып калыптыр. 92 жыл болчу. Жакшы, билет экенсиңиз. Аябай шуулдап атат, байкадыңыз. Кийинки суроо. Шахмат оюнун кайсы мамлекет ойлоп тапкан дейт? А варианты Америка, Б варианты Япония, Индия же Германия. Шахматты япондор ойлойбуз. Жок, Япон деген мен сиздин билбесеңиз мындай интуицияны иштетип койсо. Менимче Германия же Америка болсо керек. Бирөөсү болсо Германия деп көрөйүн. Германия. Индияны бул жака жакындатпайсыз. Туура жобу. Индия экен, Индияда чыгып турду. Ооба. Билтирем. Кийинки суроо. Парижде канча стоп белгиси бар дейт? А 5, Б 2, В 18, Г 1. Ушул Парижде. Ушул нерсеге да бир аз кызыгып көрдүңүз беле? Кызыккан эмесмин. Анда божомолдоп туруп, апам берди помидор деп мындай. Ооба, ошентип эле көрсөңүз болот, балким туура Г окшойт. Г 1 18. Чындыгында 1 бул туура жооп, ооба. Парижде 1 стоп белгиси бар. Ошондо оку дагы. Бум деген эмне? Жакшы. Бир суроого жооп бериңиз, Бир суроо араң жооп бермей. Ошондо сен күчүн сынайсыңбы же сынабайсыңбы? Эмне кылалы? Эмне кылалы деп бул өзү оюн. Ошон үчүн биз мен эркекти колдойм, азаматсыз чындыгында бир аз болсо да сизге жаңы маалымат тартып алат деп ишенебиз. Ошол учурда телекөрүүчүлөргө бизден алыстабаңыздар, анткени бум шоу уланууда. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Бүгүн бизде конокто Эрнест Сыдыков. Ооба. Азыр сиздин чыгармачыл чөйрөдө досторуңуз көп экенин билебиз. Ошол эле учурда сиз телефонуңуздун жардамы бул жерде аябай чоң роль ойнойт. Эң мыкты досуңузга же мындай саналашыңызга чалсаңыз болот. Ал кимисте? Нурлан Насип, Данияр Эрматов же Шадаев. Саналаштарыма чалайын. Кайсынысына чалабыз? Так, Алмаз Шадаев. Алмаз Шадаевка. Азыр деген эмне деп чаласыз? Мен сизге түшүндүрүп өтөйүн. Азыр деген гиф мода болуп кетти. Айтасыз, мен жакында эле Асель менен Нурландын гифине ушундай өзүмдүн кишилеримди атайын катыштыргам. Алар катталуучу кылып. Бирок мен Нурланга айтсам, алар эч кандай приз бербей коюптур, подарка бербей коюптур. Көрсө, ал берсе болот экен, компьютерден бүт баарын жасап койсо болот экен. Сен Атабеков менен сүйлөшүп берчи, алардыкы 1 жыл болуп атпайбы? 4 таанышым бар, 4-өнүн бирөөсү машина утса, экөөбүз акчасын бөлүп алабыз. Деп ошол темада сүйлөшөбүз. Эфирде экениңизди айтпайбыз. Анда чала берейин. Эң башкысы көндүрүшүңүз керек. Үндү бир аз деп анан микрофонго жакын. Баса жакшы окулду, ден соолугу кандай досуңуз? Жакшы эле. Алса экен. Алса экен. Алмаз Шадаевка чалып атабыз. Алло, Алмаз, кандай досуң, жакшысыңбы? Жакшы, өзүң. Эмне кылтасың? Үйдө дос келген жаңы. Эмең алдырдыңбы? Чекеңдеги. Мени жебин алды. Бир жумуш менен чалып аттым эле, жаңында эч ким жокпу? Жок. Жана гиф болуп атпайбы азыр? Нурлан менен Аселдик болдук, анан ошого бир тааныштарым ортого салып, бир приз утуп бербейсиңерби деп Нурландан суратсам, мага бербей коюшту да. Көрсө компьютерден кылат экен го аны. Компьютерден кылат. Ошону турлап эметип койсо болот экен. Анан азыр Мирбек Атабеков ойнотуп атат го. 1 жылдык экен да, алардын машина көп экен. Анан сен Мирбек Атабеков менен жакынсың го, бир сүйлөшүп бербесиң бир машинасын мага эметсе болобу? Же болбой калабы? Дос киши гифти вообще түшүнбөйм сен гифт жөнүндө. Жок. Түшүнө мага дагы чыгышат да, сен лицо болуп бер депчи.
Анан ошо үмүттенген жокмун мен билем. Анан бирок не кыласың антиби? Дагы бир машина алып койсомбу деп атпаймынбы. Жок, сен гифти түшүнгөн кереги жок. Жолдон барат авария болуп кетти мен ошол жерде. Просто ба. Алба түшүлөп бербеген деп жүрбөйм. Жа, мындай кыласыз да, ба. Машиналарын көрдүң го, Hyundai машиналар экен, жаңы экен да. Ба, акчасын бөлүп аласызбы, может, утуп алсам. Сүйлөшүп берсең 50% тоск. Сүйлөшүп сүйлөшө албайм да, кандай мен деле билбейм, бирок честный эле болуш керек гифтер. Кантип эле алдашсың да? Жок, доска болот экен, биякта бир программист досум айтты, ушундай алса болот дейт да. Бир сүйлөшсөң экөөбүз, машина бир 6-7 миң доллар турса, 3 миңден бөлүп аласыз да. Койчуң, кайсы жөн клиент тарып жүрөт, доска жөн ырдап жүрө берем. Иши жок эле жасап эле, укса мен клиент тарталы доска. Сен клиент чекеңде жипти алдырсак тартан деп атырбы? Доска керек эми. Да, бир жумадан кетсе керек бул картыч. Атабековго бир чалып шаша кеткенден кийин антарса. Атабековго бир чалып көрө албайсың да. Доска элестетсе таап алам. Жок, чалып айтсаң ушундай бир Эрнстке бир машина алып берип койбойлу. Милип экемен деле сыймын го, доска сен дашсың го мага караганда. Жардамың тийбеди анда. Алмастын операцияда месяц точно тег кетти. Хорошо, давай. Мына досторубуз жаныңызда көп болсун. Чындыгында досуңуздун да жакында эле ооруканадан чыкканын билебиз. Бизден ысык салам айтып барыңыз. Буму шоу программасынын атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан. YouTube'га чыкса, ссылкасын жөнөп коём. Оорубасын. Ден соолук каалайбыз ага. Чындыгында мына эгерде чын эле ошондой компьютердин жардамы менен ошондой уткан мүмкүн болсо, бизге чалып коюңуз, э? Ооба. Чогуу машина атабыз, чогуу жыргайбыз, майрамдайбыз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай тамаша көй бир чети, ошол эле учурда өзүнүн жумушун мыкты билген Эрнест Сыдыков менен Маегис улантабыз. Жыл сайын деңиздердин боюнда, токойлордо же болбосо башка жактарда ар кандай эл билбеген белгисиз жаныбарлар табылууда. Мына дал ушул жаныбарлар туурасында азыр сиздерге айтып берем. Бул жаныбар 2008-жылы июль айында жабык катуу корукка алынган Палама аралындагы суу боюнда жансыз денеси табылган. Бул жандыкты аныктоо көпчүлүктүн кызыгуусун ойготту. Кээ бирөөлөр кандайдыр бир себептерден улам жүндөрү түшүп калган енот десе, башкалары бул жөн гана фотошоп дешет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул белгисиз жаныбар тууралуу бир дагы маалымат айтылган эмес. Эң башкысы бул өлүк дене табылган Палама аралынан өтө алыс эмес жерде изилдөө борбору бар дешет. Дал ошол жерде жаныбарлардын үстүнөн ар кандай тажрыйбаларды өткөрүшөт дейт жергиликтүү эл. Жаңы Зеландиялык кыз 9 метрлик чоң өлүк абалда жаткан жаныбардын денесин сүрөткө тартып алган. Бул жаныбарды суунун каттуу келген толкундары суунун жээгине чыгарып койгон. Анын башы, тиштери да өтө чоң болгон. Астыңкы жагы да өтө каттуу жабыркаган. Окумуштуулардын сөзү боюнча, бул белгисиз жаныбар тирүү болсо мындан да чоң болот деген жыйынтык чыгарышкан. Турциянын жээктеринен табылган бул эки баштуу дельфинди окутуучу таап алган. Бул дельфиндин баласы, орточо караганда узундугу 1 метрге жетет. Дельфиндин өлүк денесин текшерүүдө дельфиндин бир башында көзү көрбөйт, ал эми экинчи башында такыр дем алуу органдары жок экенин аныкташкан. Дельфин кантип эки баштуу болуп туулган жана кантип өлгөндүгү тууралуу эч бир маалымат айтылган эмес. Окумуштуулардын айтымында мындай көрүнүш сейрек, бирок бардык жаныбарлар арасында кездешет. Сахалин кургактарында 2006-жылы жергиликтүү тургун тарабынан табылган жаныбар. Жаныбардын сөөктөрү жана тиштери бар. Ал эми териси толугу менен чирип кеткен. Бирок ошентсе да жүндүү жаныбар экени көрүнүп турат. Бирок тез убакыттын ичинде орус окумуштуулары келип, бул жаныбарды изилдөөгө алып кетишкен. Дал ошол күндөн тарта бул жаныбар тууралуу такыр маалымат жок. Студиябыздын кадырлуу коногу менен болгон Маегис улантабыз, андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Ооба, сизге азыр
кыска суроолор берилет. Сиз дагы ага бат-баттан жооп беришиңиз керек, Булар блиц суроолор. Ооба же жок, же болбосо бир вариантын тандашыңыз керек. Хорошо. Кеттик. Барып келе канча? Макул. Жомону. Чөчпөйсүңөр. Ошол жана чочуп калбадыңызбы? Муну азыр бияктан чыга калса сиздин оюңузду бөлөбү деп бияктан чыгарып коеюн, ооба. Бияктан да чыгарып коерейинби? Мындай суал мен үйүндө Жакшы. эко бар деп эле. Жакшы, эко бар дейт. Эко бар экен, Бирөөсү жаны бар, бирөөсү жаны жок. Ооба. Жакшы. Жакшы. Анда суроолорго өтөрөлү. Эң биринчи жолу тарткан видео эсиңиздеби? Ооба, эсимде. Канча тил билесиз? 2 тил билем. Клип тартып жатканда жиниңиз келип туура эмес сөз айтып алган учурлар болду беле? Болгон. Кыз болсоң сулуу кыз болмоксуң деп шылдыңдаганбы? Ооба. Нурлан Насип же Аваз Акимов? Опа. Нурлан. Жашоо же өмүр? Эмне болот? Могу, что мага келгиси келип атат окшойт. Жашоо же өмүр? Өмүр. Дааратканадан телефон чукулайсызбы? Жок. Арзан же кымбат? Кымбат. Тилиңизди темирге жабыштырып алган учурлар болду беле? Болгон. Апаңыздын туулган күнү? 4-август. Видеону монтаждап жатып, кокуз өчүрүп салгансызбы? Ооба, болгон. Ата-энеңиздин алдында билбей сөгүнүп алган учур болду беле? Жок. Жүзүм же виноград? Жүзүм. Жылдыз төлкөңүз? Арстан. 6 жерде 6. 6 жерде 6. 46. 32 эмеспи? Ит кубалаган учур болду беле? Ит кубалаган болгон. Эмне мынча арыксың, бир аз семирбейсиңби дегендер болду беле? Күнүгө болгон. Дааратканадан бул окулган. Жашооңдогу ураныңыз? Барыңкы алдыга алыш керек. Алдыга. Сиздики дагы алдыга. Бум шоу же бизнес шоу? Бум шоу. Акыркы суроого болчу. Ооба. Акыркы суроого болчу. Ооба. Эми бир суроого токтолуп өтөлүчү. Монтаждап атып, өчүрүп алгам дегенге ооба дедиңиз. Ооба. Ал учурда кайра чыгып тартып келесиңерби? Мен бир жолу бүт элек видео клиптерди ошо хард дискке сактайм, анан бир жолу жумуштан келсем, ошо бут чечкен жерде хард диск жатат, аябай чийилип кетиптир. Аята, ичи жакшы эле болсо экен, анан ичин алсам ичи шалактап көрсө балдар мага кичинекей болчу, ыргытып ойноп, ичинде ошондо 7-8 клип өчүп кеткен да бүт элек. Бирөөсү Москвадан, Казакстандан, Токтогулдан, ар кайсы жерден тартылган клиптер эле. Баарын кайрадан баштан тартып чыкканбыз. Өзүңүздүн акчаңызга? Ооба, өзүмдүн акчама. Кээ биркилерини кайра башынан башкаарына тартып берген. Ооба, мына телекөрүүчүлөргө дагы аябай жаңылык болуп атат болуш керек. Бул деген аябай сабырдуу болук. Эң биринчи кезекте. Ошол эле учурда баласына бул эч кандай жаман сөз айтпаганын азыр учурда белгилеп кетти. Эң мыкты ата, жана ошондой эле өз кесибин билген мыкты инсан Эрнест Сыдыков бүгүн бизде конокто болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бул түшүнбөй калдым неге. Даяр болуп турмуз, Даярбыз? Ооба, даярбыз. Кеттик. Мына. Кийинки конокко даярдап. Бүттү.